Билим берүү тармагында болуп аткан өзгөрүүлөр, реформаларга албетте мен түз ой көз карашта карап атам. Себеп дегенде бүгүнкү өнүгүү доорунда, өзгөрүү доорунда биздин мамлекеттин дагы өсүп өнүгүүсү бул билим берүү системасында бир топ өзгөрүүлөрдү алып келгенде гана болот деп ойлойм. Негизинен жаш өспүрүмдөрдү дүйнөлүк рынокко тең тайлаш келе турган жаштар тарбиялаш үчүн аларды окутуп аткан мугалимдерди дагы бир топ жаңы өзгөрүүлөргө алып келбесе, биздин өлкө дагы бир аз артта калуу коркунучу турат. Албетте бул реформалар мен туура деп ойлойм. Биздин келечек үчүн бул нерсени чечкиндүү кадамдар шилтеген албетте туура. Өнүгүү бул өзгөрүүдөн пайда болот. Анын бул өзгөрүүлөр албетте ошол жетекчи катары дагы жетекчи бүгүнкү жаңы технологиялар менен машыккан, жаңыча көз карашты калыптандыра алган педагогдор жетекчилик орунга барганы дурусураак. Традициялык методдор менен жашап калуу, аны менен иш алып баруу бир топ көйгөйлөрдү жараткандыгы баарыбызга эле маалым. Мен ойлойм, бул өзгөрүү мектепти жаңыртат деп ойлойм. Мектепти алдыга сүйрөп чыга алат. Себеп дегенде жаңыча көз карашка багытталган, жаңыча ой пикири бар, адис бар, отуруп иштеген жакшы жыйынтык берет.